Ишенбек Бейшенбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Бүгүнкү өтүлө турган тарбиялык саатыбыздын темасы коронавирус деп аталат. Балдар, сабактын астында алтын эрежени кабыл алып алалык. Сабакка көңүл бурабыз, ата-энелердин айтканын угабыз, ар дайым таза жүрөбүз. Сабактын максаты коронавирус жөнүндө маалымат аласыңар, эске тутууңар калыптанат, ой жүгүртүүңөр өнүгөт, ар дайым таза жүрүүгө умтуласыңар. Коронавирус бул өзүнө бир чынжырлуу молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Ошондуктан бул илдет коронавирус деп аталат. Коронавирустун алдын алуу эрежелери. Дем алуу каражаттары болгон бет капты колдонуу. Эл көп чогулган жерлерден келгенден кийин жана тамактанаар алдында колду таза жуу. Базардан келген жер жемиштерди таза жууп жеш керек балдар. Зоопаркка да барбаш керек. COVID-19 башкача айтканда коронавирус оорусу адамдарга жаныбарлардан жуккан деген божомол бар. Балдар, докторлор айткандай, биз чүчкүрөр алдында мурдубузду жаап чүчкүрүшүбүз керек. Жана чүчкүргөн адамдан алысыраак болушубуз керек. Саламдашар алдында колубуз менен саламдашпастан алысыраак туруп кол көтөрүп саламдашышыбыз керек. Ошондой эле колду дайыма самындап жууп тазалап жүрүшүбүз керек. Таажы оорусунан сактаныш үчүн айтылган эрежелерди сакташ керек балдар. Ошондо биз таажы оорусун жеңебиз. Мектебим мен окуткан эжелерим, агайларым. Мектебим тарбиялап чоңойттун го мени дайым. Баш ийип тайзым кылам, издеди адам кылган. Мектебим сени унутпай өмүр бою сени сыйлайм. Классташ